Таңдын агарышы көчмөн журт үчүн жаңы күн, жаңы дем. Күндүн чыгышы жаратылыш менен адамдын ыйык келишиминин белгиси, жаңы жашоонун башаты. Ошондуктан боз үйдүн эшиги дайыма күн чыгышты карай тигилет. Көчмөндөр күндү ыйык санап, жараткан тартуулаган жашоо үчүн ыраазычылык билдирип, үйдөн чыкканда күндүн көзүн көргөнүнө шүгүрчүлүк кылган. Жарыкчылык үчүн күнгө алкыш айтышкан. Кыргыздар көчүп конгондо ар дайым булактын же агын сууну бойлой журт которушкан. Суу бул жашоонун булагы. Ал адамдын көкүрөгүнө дем, жердин өзөгүнө жан берип келет. Şu geregeni turguzуп алып, анан босогодон ылдый кылып, ушундай өлчөмүн чыгарып алып, анан бул капшытпоону атайын байлайбыз, бияка өзүнүн орду болот. Кен кылып, анан башкы көзөнөкчөдөн өткөзүп алабыз, бекем болуш үчүн. Анан астыңкыларга капшып таңып аягына чейин таңып чыгарабыз. Ар биринен өткөзүү маанилүү, бирөөнү дагы аттатып кетпестен бардыгын тең кынаптап байлап чыгыш керек. Бул жердеги көрүнүш болсо, бул эки канаттын бири-бирине ашташышы болуп саналат. Мына аштап бүткөн соң капшыруу ыкмасы болуп саналат. Бул дагы бир өзүнүн ыгы менен, салмак менен тартып, күчкө салбай бакай өзүнүн ыгы менен байлаш керек. Бул бекемдүүлүктү аябай өзүндө камтыйт. Бул байлоо аябай эптүү, ыктуу, жакшы байлоо болуп саналат. Түндүктүн жел боосун алкак менен чамгарактын ортосунан чалып алабыз. Бул боо түндүктү бекем кармоого жардамчы жана үйдүн кооздугу. Бул босогонун сол жагы, оң жагына карайлы бийиктигин туралап, бияқта дагы капшырып таңабыз. Кереге чалгыч боонун бир учун босогого таяктын башкы көзөнөгүнөн өткөрүлүп, керегеге байлайбыз. Толук жайылган керегени тегерете курчалган келип, төрдөн керегеге кере таңабыз. Боз үйдүн сөлөкөтү эми бузулбайт. Кереге баштарына атайы кооздолуп жасалган чачыларды илебиз. Алар керегенин башына арта илинет.
көтөрүп алган соң боз үйдүн ортосуна келип, маңдайын түз келтирип, босогону көздөй каратып, түздөп чамгарагын. Түздүктү бисмилла көтөрөбүз. Аталар түндүгүн көтөрүп, энелер уугун улаган. Боз үйдүн түндүгүн адам көтөрөт. Ал эми үйдө эркек киши жок болуп калса, анда уул баланын колун тийгизип, энеси көтөрөт. Бул эзелтен келе жаткан эски мыйзам. Түндүк көтөрүлгөндөн кийин тең салмактуулукту кармаш үчүн дароо 5-6 уукту туш тарабынан бирдей аралыкта сайып, байлап алган туура болот. Уукту ошо берегенин башына салып байлаганда, ушундай ыкма менен байлайбыз. Оңгосолго. Асык баштап коебуз. Мунун баягы бирден бир себеби мынтип койсо оңой чечилет. Мындан башкача байлоолор болсо, алар баягы чыя байланып калып, чечилбей да калышы мүмкүн да, кескенге туура келип калат. Бул уук тизгич деп аталат. Боз үйдүн ошо уугун тизүү немесин ролун ойнойт. Анан ошо ууктарды бекем туруусуна азыр көргөзүп кетели. Бекем туруусуна мындай ары бери кыймылдабай, боз үйдүн формасын да жакшы кармайт. Андан тышкары баягы ушундай колдук катары дагы каралып келет. Аябай жакшы. Бекем кармайт, ары бери кыймылдатпай. Түндүк жабык башты түндүккө ыргытып алып, бакандын жардамы менен жайып алабыз. Бул канатчый деп аталат, боз үйдүн канатчыйы. Бул 2 бөлүктөн турат. Муну ошо башынан, аягынан, ортосунан атайын ушундай жиптер менен тартылып байланат. Анан муну биз кылып айлантып, бут менен тээп, боз үйдүн тегеретеси жабылат. Канатчый үйдүн кооздугу гана эмес, жылуулукту сактайт. Ал эле сырттан жылаан баканын киришине бөгөт болот. Керегеге айланта курчап келип, төрдөн боосун керегеге байлайбыз. Ошондой эле туурдукту тике жабылуусуна да көмөгүн берет. Туурдукту байлоо учурундабыз. Ушундай кылып, ууктан уукка ашырып, казык баш чалып, кое берилбейт. Анан ылдыйды да көздөй түшпөйт. Ортоңку боосун байлайбыз. Ортоңку боосун өзүнүн тушуна эле байлап коебуз. Мындай кылып. Туурдукту калап алгандан кийин анын белинен бел кырчоосу менен курчап таңабыз. Кырчоонун бир учун сол жаккы босоого таяктын бел көзүнөгүнөн өткөрүп, боз үйдү тегереттеп курчап келип, оң жаккы босогонун көзүнөгүнөн өткөрүп, керегеге байлайбыз. Эшик чийди тоголотуп туруп алабыз да, босогодо ууктардын үстүнө коп алып, андан соң тастар боону түндүктүн алаканы менен чамгарагынын ортосунан өткөрүп, эшик чийди жогору тартабыз. Түндүктүн алаканына чейин. Эшик чий түндүккө жеткенде, тастар боону тартып барып, үстүңкү босого таякка бекем байлайбыз. Бул боз үйдүн үстүңкү бөлүгү үзүк деп аталат. Ошо бул 2 бөлүктөн турат.
Анан бул ушундай болуп 3 бүктөлөт. 3 бүктөлүп ар жактан бери келет. Анан мындай болуп, дагы арда көтөрүлүп атат. Болду, стоп азыр. Алдыңкы үзүктүн боолорун аркасынан кыйчалаштырып, ромбик чыгарып, анан керегеге таңабыз. Ушул эле ыкмада арткы үзүктү жаап, боолорун боз үйдүн маңдайына кыйчалаштырып өтүп, эшиктин үстүнөн ромбик түшүп, анан керегенин этегине байлайбыз. Болду. Төтөгө бул боз үйдүн сырткы кооздугу. Аны боз үйдү айланта курчайбыз. Этектеги төтөгөнүн кара оюсу ылдый, жер тарабында болот. Анын бир учун босогонун төмөн жагына байлайбыз да, боз үйдү айланта калап келип, экинчи жагында босогого бекем байлайбыз. Бул түндүк жабуу деп аталат. Боз үйдүн түндүгүнүн жабуусу. Мындай 4 тарабы бирдей размерде болгон, ушундай изден жасалат. А муну ушундай кылып 3 бурчтук кылып бүктөйбүз. Түндүктүн үстүнө жабыш үчүн. Андан кийин бүктөйбүз. Кийин бүктөйбүз. Алып барып туруп түндүктүн үстүнө жаап коебуз. Ушундай кылып бүктөп алгандан кийин муну ушу атайын боз үйдүн маңдайына алып келип туруп чабыз. Анан бул бакан менен иштейбиз. Бакан менен ордун көтөрүп Түндүк жабуунун 4 тарабындагы боолорунун төр, эпчи жактарын бел курчоого бир чалып, андан соң калганын туурдуктун алдынан өткөрүп, керегеге бекем байлайбыз. 4-чү босого жактагы серпер боосу менен түндүктү ачып жабабыз. Илгертен бери түндүктү ачып жабуу вазыйпасы келиндерге гана таандык болгон. Алар түндүк жабууну серпер боонун жардамы менен ачып жабышкан. Серпер боо башка боолордон узунураак келет. Анткени ал түндүктү ачып жабууга ыңгайлуу болуш үчүн жасалат.